жоопкерчилик да. Жоопкерчилик азыр кимде? Парламенттик башкаруу жоопкерчилик мойнуна алабы? Албайт да. Любой депутаттан сурачы жоопкерчилик жөнүндө. Бала, чүкөңдү ары ойно дейт. Мындайча айткандачы. Башка депутаттардын жообу калган 119-нуку. Мен жакшы иштеп атам, калган мына тигилери чимкирик дейт да. Ошол да. Ар бирөөнүн позициясы, 120 позициянын баарыныкы ошондой. Мен жакшымын, булар жаман. Ана ошентип эле бири-бирине эле топту тебе беришеби? Аягында Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын тагдыры, жакырчылыкта канча адамдар жашап атат. Тагдыры менен ойноп атат да 10 жылда. Ак үйдө эле отурушат. Кыйналгандар пикетине деле чыгып атат. Жардам деле сурап келип атат. Ак үйдө эле отурушат. Мына ойлоп койгон, элди ойлоп койгон нерсе жок да. Анан парламенттин составы мына чимкирик деп атабыз, Эртең кепилдик бере аласыңар, ошол эле чимкириктер кайра келип калбарыначы. Кепилдик бере албайсыңар да, куралганына. Ошол эле учурда мына чыныгы парламенттик башкаруу өлкөлөрдө ичинде чыныгы политик мындай жөнөкөй артында бизнеси жок, арты таза адамдардан куралганда, ошол адамдар чыныгы парламенттик башкарууну мындай өнүктүрөт да. Биздикилер андайды өнүктүрө албайт. Анткени арты кир. Ошол 120 депутаттар айтып атат, бизди президент куугунтуктады деп. Чыкпайсыңар баарыңар анда президентке каршы. Көтөрүп чыкпайсың, 120-ңар бирилеп чыгып туруп, президент монтип атат, тинтип атат, биз мондайбыз деп ордуңарда чыкпайсыңар. Анткени духуңар жок, эч кандай күчүңөр да жок да. Парламенттик күч жок. Парламентке биз жете элекпиз. Али күтүп аткандыр. Канча бир жылдардан кийинчи, бирок азыр эмес да. Азыр бир ушул саясий кырдаалдан чыгып кетүү жолу бир эле лидер, реформатор ордуна койбосо өлкөнү, бизде өнүгүү да өсүү да болбойт. Рахмат.